Улуу урматтуу Сооронбай Шарипович, сизди Кыргыз Республикасынын 5-чи президенти болуп шайланышыңыз менен чын жүрөктөн куттуктайм. Боордош Кыргыз элинин өсүп өнүгүшүнө мол үлүш кошууңузга тилектешмин. Мына, жаңы кызматыңызга киришкен алгачкы күнү экс-президент Алмазбек Атамбаевка Кыргыз Республикасынын баатыры наамын берүү тууралуу алгачкы жарлыгыңызга кол койдуңуз. Бул чечимиңиз сиздин доско адал, убадага бекем, мурункуларга урматтоо менен карай турганыңызды билдирди. Ал эми жаңы президент катары экинчи жарлыгыңызды камакта отурган Өмүрбек Текебаевди бошотуу тууралуу чыгарсаңыз, кадыр баркыңыз ал тургай жогоруламак жана бул жарлык сиздин адилеттүү, туурачыл баш экениңизди абдан далилдемек. Бул кадам көп улуттуу Кыргыз элинин бүтүндүгү, тынчтыгы үчүн дагы өз жемишин бермек. Себеби Өмүрбек Текебаев көз карандысыз Кыргыз Республикасынын тарыхында биринчи болуп, 1990 жылы Кыргызстан өз көз карандысыздыгын жарыялоо керек деп Жогорку Кеңештин трибунасынан билдирип чыккан азамат. Ошондой эле биринчи болуп партия түзгөн жана анын төрагасы болуп, демократияга кадам таштаган дагы ушул Өмүрбек Черкешевич. Андан берки 2005-2010 жылдардагы эки жолку революциянын башында турган, убактылуу өкмөт түзүп, өз элин эки жолку абдан оор жагдайдан алып чыккан адам. Акыркы бийлик алмашууда Кыргыз Республикасынын баш мыйзамын өзү баш болуп иштеп чыккан белгилүү кайраткер. Чындыкты айта турган болсок, Алмазбек Атамбаев бийликте отурган 6 жылда элде туруктуулук, тынчтык, өнүгүү, өркүндөө болду десе, ал ушул Өмүрбек Черкешевич баш болуп иштеп чыккан баш мыйзамдын жардамы менен ишке ашты. Кыргыз Республикасы Орто Азиядагы демократиянын мекени десек, ошол демократияны, парламентаризмди орноткондордун башында дагы Өмүрбек Текебаевдин аты турат. Өмүрбек Текебаев бардык кыйынчылык убакта экс-президент Алмазбек Атамбаевка колуна кол болуп бирге жүргөн. Анын Кыргыз Республикасынын 4-чү президент болушуна биринчи болуп салым кошкон. Ал тургай президент болом деп турганда өз ордун берген кең пейилдүү көрүшкер экенин дагы кыргыз журту айтып жүрөт. Дүйнөлүк тарыхта убакыт, заман жараткан тарыхый инсандардын бир өзгөчөлүгү, алардын өз элинен сырткары, тагдырлаш калктарга дагы ортодогу уул болуп кеткендигинде. Махатма Ганди, Нельсон Мандела, Дэн Сиопин, Алпарслан Түркеш сыяктуу дүйнөгө атактуу инсандардын качан бир кезде тагдырлаштары тарабынан куугунтукка учурап, түрмө азабын бир кишидей тартканын, адилеттүү бийлик орногон кезде акталып, бир тууган калкынын өсүп өнүгүшүнө өчпөс үлүш кошконун өзүңүз жакшы билесиз. Сиз менен жашы тең курдашыңыз Өмүрбек Черкешевич дагы бүгүнкү күндө ушул мен атаган тарыхый инсандардан бир кем калбаганда анышман. Ал ушул абалында эле Кудай анын жүзүн ары кылсын, жер бетинен жок болуп кетсе дагы эгемендүү Кыргыз элинин тарыхында мандатсыз президент катары алтын тамгалар менен жазылып калат. 30 жылдай убакыт бою Кыргыз Республикасынын калыптанышына, анда КМШнын ичинен демократиянын орношуна теңдешсиз салым кошуп келген Өмүрбек Текебаев өздөрүңүзгө белгилүү себеп менен абакта отурат. Бар жыйган мол тажрыйбасын өз улутунун өркүндөшүнө жумшай турган убакта катардан четтетилип жатышы. Тек гана кыргыз калкын эмес, боордош, тилектеш мени дагы катуу чоочуркатат жана өкүндүрөт. Бир сөз менен айтканда, Алмазбек Шаршенович менен Өмүрбек Черкешевич эки жаш айырмачылыктагы замандаш жигиттер. Экөө тең кыргыздын маңдайына Алла берген жылдыздуу азаматтар. Казак менен кыргызда өкпеге кисада өлүмгө кыймайды деген жалпы сөз бар. Колуна бийлик тийип, эки тизгин бир чылбыр кармаган кишиге бастан жакты айырма деген талапты боордош эки улут тең колдонсо керек. Бир улуттун аты менен атагы тең аталат. Эки уулунун бирин мактап, экинчисин арыстандай алсыратып камап коюу сиздин ишиңиздеги принцип болбошу анык. Абдан таланттуу адамдардын кээде эркелиги дагы болот. Тектүү улуттар элине эмгеги сиңген андай уулдарынын таза пейил, ак ниеттен катуураак айткан бир-эки айып кебин кек көрбөй кечире билишет. Бүгүнкү күндө боштондуктан жаңы утулуп, эми бутуна туруп келе жаткан Орто Азиядагы биз сыяктуу түрк тектеш элдерге сөз жок. Өмүрбек Текебаевтай мүнөздүү чыгаандар аябай керек жана алардын көп болгону жакшы. Мен толук ишенем, Өмүрбек Черкешевич бийликти кумар тутпайт. Эгер сиз экинчи жарлыгыңызды Өмүрбек Текебаевдин маселесин кайра кароо тууралуу чыгарып, мыйзам талаптарын сактап отуруп, ал киши өзүнүн күнөөсүз экендигин далилдеп, боштондукка чыгаарына, кызматына кайра кайтуусуна мүмкүнчүлүк берсеңиз, ал бүткүл өмүрүн, бар күчүн, билимин дагы да өз мамлекети үчүн аябай жумшайт, сизге адал көмөктөшөт. Өмүрбек Текебаев Кыргыз Республикасынын коңшу элдер менен болгон карым-катнашы жана алыш-беришинин бир калыпка түшүшүнө дагы зор салымын кылаарына көзүм жетип турат. Урматтуу Сооронбай Шарипович, сизди жаңы кызматыңыз менен куттуктаймын. Кыргыз элине амандык, тынчтык, өзүңүзгө мыкты ден соолук жана кызматыңызга мол ийгилик тилеймин.